Üçemli boldu. Vatikan Oblası'nın Beylek rayonunun Kulundu ayılının Hanögulu Koşalı degen bola. Oşo uy alabay жүрөт. Qayerda? Hazır Bişkek'e kettik, keçe yakında. Özü qayerda yaşaydı? Özü berdi. Kulundu ayılında. Uy yok. Atasının uyuydu. Uy yok. Sizler bayağı uy bile özlep bilinge kılgan eken. Oşonu hiç kim жеткире албайт. Üçem төрөгөн. Üçem төрөгөн. Deli adamı görgün da. Oşonu жеткирейин деп men sizge aytıp koyayım şonu. Al kişiye aydokument var mı bir yerde? Kim? Şu üçem törөгөн үй бүлөгө Kulunda aile hükümetten uçasını bölü verin. Biz emdikiciliği üy salı veriyoruz. Sıdık. Кабырда Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында аскер кызматкерлерине арналган кызматтык батирлердин ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Атайын кызматтын төрагасы өз сөзүндө мамлекет тарабынан аскерлер үчүн түзүлүп жаткан шарттарга кеңири токтолуп, кызматкерлерди мекенге ак ниеттүүлүк, жоопкерчилик жана берилгендик менен кызмат өтөөгө чакырды. Bismillahirrahmanirrahim. Vesselamu ala Resulillah. O jaratan Allah'ım şunu okuyan Kur'an'ımızın barda kata kemşiklerimizin keşirgip Rabbena gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab bi rahmetike ya Allah. Yoldaş Töreğa, 20-51 asker bölüm mevcut kuramı 64 patrulün açılığı azemine dizildi. Asker Onlar sınavı jokerler. Canı komşunuzlar kutlu olsun. Bugün biz sizlerge özünüzün жақшы белгилүү болгондой, мына биздин чегерачыларыбызга 64 батырлуу үйдө дагы тапшырып жатабыз. Өзүңүзгө жақшы белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтен биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири бул чегерабызды кынтыксыз кайтаруу, чегерабызда болуп өткөн ар түрдүү укук бузууларга адекваттуу жооп берүү жана ошол чегарада иштеген биздин жоокерлерибиздин жашоо шартын социалдык жактан камсыздоо деген тапшырмаларды алдыбызга койгон. Мына ошол урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмасын аткаруунун негизинде бүгүнкү үйлөр сиздерге тапшырылып жатат. Урматтуу жоокерлер, сиздер мамлекетибиздин эң оор, эң кыйын, эң катаал жеринде, катаал мезгилинде кызмат кылдыңыздар. Ошол маалда биздин арабыздан баатыр балдарыбыз, сиздердин катарыңыздардагы жоокерлерибиз каза болушту. Көптөгөн балдарыбыз жарадар болушту. Көптөгөн үй бүлөлөрүбүз аксап калды. Бирок ошого карабастан biz aldığımızda koyulan tapşırmalarda atkарып, mamleketimizin bütünlüğün, çegerabızdın koopsuzluğun saktap kaldık. Jana ошондой эле бүгүнкү күндө чегара ал маалдарда эгерде ошол маалдарда чегарабыз такталбаган болсо, бүгүнкү күндө чегарабыз толук такталып, чегара тосмолору орнотулуп жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз толук бойдон чегарасын özünün çegarasını толук бойдон тактап бүттү. Мына биз эми мындан ары юридикалык жактан чыныгы коопсуз жана эгемен мамлекетке айландык. Мына ушунун бардыгы сиздердин урматтуу жоокерлер кызматыңыздардын негизинде болду. Ошондуктан силердин жашоо турмушуңарга, иштеген ишиңерге, колдонгон ыкмаңардын бардыгын даярдап берүү мына мамлекеттин милдети, мамлекетте жетекчилеринин милдети. Ошол милдетибиз аткаруунун негизинде бүгүн мен алдыңыздарга келип отурамын. Урматтуу биздин жоокерлерибиздин үй бүлөлөрү, биздин айымдарыбыз, келиндерибиз, мына жаш жеткинчектерибиз, сиздерге да чоң рахмат. Сиздер дагы ушу балдарыбыздын, биздин жоокерлерибиздин кызматынын артынан жүрүп, катаал болсо да, алыс болсо да, şartı çok bolsa dagın uşular менен чогуу жүрүп кызмат кылып келе жатасыздар. Силер болбосоңор
Bul jigitlerimiz yaxşı hizmet kılalmak emez. Ошондон сиздерге дагы бир жолу таазим этип, рахматымды айтамын. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу жергиликтүү бийлик органдары жана биздин тургундарыбыз, биз билесиздер Сүлүктүү шаары бул көптөн бери ушу эгемендүүлүк алганыбыздан бери каралбай, мамлекет тарабынан камсыз болбой калган. Эми мына биз чегарачылар бул жакка көчүп келип, мамлекетибиз тарабынан кайсыл бир деңгээлде камкордук көрүлүп олтуруп, Сүлүктүү шаарда өзгөрүлө баштады. Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарында иштеген, мына социалдык тармакта иштеген биздин мугалимдерибизге, врачтарыбызга, милиция кызматкерлерине, же мамлекеттик кызматкерлерге жашоо шарты жок. Аларга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан ушондой маселелерди эске алып, биз өзүбүз жасап даярдаган үйдөн 3 квартираны ошол биздин ак калаччанарыбызга белекке берейин деп чечтик. Урматтуу кызматкерлер, дагы бир жолу алган үйүбүз кут болсун. Үйүбүздө балабыздын гана, балдарыбыздын гана үнү жаңырып, ушулардын күлкүсү жаңырып, ушулар ойноп күлүп жүрсүн. Чегарабыз тынч болсун. Мындан ары чегара коргоочулар, мамлекетке кызмат кылган кызматкерлер, айрыкча аскер кызматкерлери тынчтыкты сактоо максатында гана кызмат кылышыңарды Кудайым насип этсин. Рахмат барыңыздар. Прапорщик Элик Улуу Самаган. Батирдин ачкычын алууга келиңиз. Жарайт. Жолдош төрага улук прапорщик Элик Улуу батирдин ачкычын алууга келди. Улуу лейтенант Рахманов Байсабек Мамадалиевич. Дарыгер. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Десолттарыңар жакшыбы? Жакшы элесиңерби? Биз ар дайым эле ошол жокерлер менен сүйлөшөбүз. Жанагы кызматкерлер менен сүйлөшөбүз, кетип калабыз да. Силер менен бармакай мектептен. Сиздерге рахмат барыңыздарга. Мына жакшыркай келиндерибиз, кыздарыбызсыңар, мына ушул жолдошторуңар менен чогуу келип иштеп, ушулар кайсыл жерде жүрсө, кайсыл жерде кызмат кылса, ошолорго дем күч берип, жанында болойлу деп, бала чакаңар менен өзүңөрдү мындай жылуу жумшак жашаган жериңерди таштап, ушул жерге келип отурасыңар. Ошондо рахмат силерге. Булар эле кызмат кылбастан, мамлекетибизге сиздер да кызмат кылып атасыздар. Мамлекетибизге сиздер да салымыңыздарды кошуп атасыздар. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Сиздер болбосоңор, биздин балдарыбыздын кызматы толук болбой калат. Силер болбосоңор, силер башка жакта жашап, булар башка жакта жашап калса, анда буларга кыйынчылык болуп калат. Ошондуктан ысык сууна карабастан, кыйналганыңарга карабастан, иштегениңерге дагы бир жолу мен силерге ыраазычылык билдирем. Рахмат кыздар. Кана кегилечи мен силер мына жаш балдар менен мына жерге турайлы. Мына кел. Кудай кааласа Сүлүктүү шаарын биз өз калыбына келтиребиз. Ошондуктан сиздердин ушул жерде жашап, эмгектенип атканыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Жакшыраак ошол ден карап, ден кыйналган адамдарга жардам бере бериңиздер, рахмат. Буюрса силердин енді баягы айлык акыңарды көтөрүү жагын дагы караштырып атабыз. Урматтуу президентибиз айткандай, кийинки жылдын 1-кварталынан баштап биз сиздерге катуу көңүл бурабыз. Рахмат. Canan жетекчилер. Сүлүктүү шаарынын азырлашып өткөдүм. Действительно шаар өтө кыйналып, кысталып, толгонуп калган шаар да. Бирок биз муну бутта тургузабыз. Биринчиден тартипке келтиребиз. Себеби тартип дагы жок болуп кеткен бул жердечи. Башаламан болуп, ким каалагандай болсо
мына мамлекеттен элдин мүлкүн талаптанған убакыттарда өтө көп болгон. Себеби бул жерде сүлүктүү көмүрдүн кени. Бул жерде көмүрдүн запасы, көмүрдүн байлыгы бир эмес, мамлекетти бага турган бул жерде байлык бар. Бирок ошол байлыкты тебелеп тепсеп, каалагандай чачып төгүп, өзүнү жумшап, уурдап тоноолор көп болгондугун билесиздер. Эми аны биз ордуна келтиребиз. Ар бирин өзүнүн мыйзамын чегинде тартипке коебуз. Ошондо Кудай кааласа шаарыбызда өнүгүп өсөт. Шаарыбызда жашаган эл журтка дагы ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жакшылыктар болсун, кандайсың? Жакшыбы? Ай, молодец, солдат мына. Мына солдат мына. Сендер менде келип ал болгон, а? Жакшы. Үйгө кандай? Ой, квартиралар жакшыбы? Жылуу. Жакшыбы? Жакшы экен. Таза. Шарттар түзүлгөн. Жылуу экен. Жакшы. Мен жылуу элеби? Жакшыбы? Таза экен, сонун экен, жумуштагы адам, керек иштей берет. Жакшы кызмат болот. Бул билип атат, молодец. Сүлүктүү шаарындагы 20-51 аскер бөлүгүндө 4 кабаттуу имаратта капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, натыйжада 64 батирлүү заманбап турак жайга айланды. Бул батирлер аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү үчүн бардык талаптарга жооп берген шарттар менен камсыздалган. Буга чейин көптөгөн квартиралар жашап жүргөнбүз. Өзүм негизи Нарындан келгем. 6 жылдан бери Баткенде иштеп жүрөм. Буга чейин көптөгөн квартиранын шарты бар, шарты жок. Эми хозяин жакшы, жаман дегендейчи. Биз мамлекеттен 2 комнаталуу квартира болдук. Дагы көптөгөн курал жарак берип атат бизге, бардык экипировкабызды карап берип атат. Мамлекеттен болушунча эле каржылап берип атат. Бул жактан биз только бизден кызмат. Башкаларга айтам, кызматты кыла беребиз. Буга чейин да кылып жүргөнбүз, буга чейин да кылабыз. Бул 4 кабаттуу имарат мурда эскилиге жетип, кароосуз абалда калган. Республикалык бюджеттен керектүү каражат бөлүнүп, имарат заманбап талаптарга ылайык оңдоо түзүүдөн өткөрүлдү. Оңдоо жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшү ушул жылдын март айында башталып, октябрь айында толугу менен аяктады. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.